Каладагы балдардын жугуштуу стационарынын аймагына курулуп жаткан имарат жеңил конструкцияда. Июль айынын башында башталып, өткөн айдын соңунда пайдаланууга берүү мерчемделген болчу. Каржы булактарынын сарпталышы жана саясий кризис иш ыргагын ага бетер артка тарткан. 100 койкалуу инфекциялык бейтапканада ковидти дарылоодогу акыркы үлгүдөгү медициналык аппараттар менен жабдылат. Ар бир бөлмөгө дем алдыруучу аппараттар коюлуп, кычкылтек станциясы дагы орун алат. Учурда курулуштун 80% бүттү. Эми биз ушул жакынкы күндөрдө бүтөт деген чоң үмүттө турабыз. Куруучулар ноябрь айында башында тапшырабыз деген сөздөрүн берип атышат. Буйрулса, мына ушул каржы маселеси жагынан тоскоолдуктар жаралбаса, ошол күнү бүтүп, буйрулса ноябрь айынан баштап ишке берилип, ишке кире баштайт. Дагы бардык күнүмдүк болуп аткан кырдаалдарды эске алып, ошого даярдык туруу максатында биз кошумча ошол стационарларды ачып даярдап атабыз да. Бирок элдерди дагы ушу азыркы учурдан пайдаланып айтып кетишибиз керек. Эпидемиологиялык тартиптерди толук сактап беришин. Аны биз сактабасак, бизге мына күзүндө суук түшүп калды. ОРВИ оорулары жана грипп оорулары да күчөп баратат. Мына ошо эки оору менен бул оору дагы өзүнүн кулачын жайып, көптөгөн элдерибизди жабыркатып коюшу мүмкүн. Кайрылгандар көбөйдү Оорукананын курулушунан кала мэри кабар алды. Соңку кырдаалга карап калбай, калктын ден соолугу үчүн кам көрүү аракетине токтолду. Дарттан күчөшү толук мүмкүн экенин айтып, имаратты ноябрь айына пайдаланууга берүүнү тапшырды. Күз келгенден бери акыркы бир жума 10 күндөн бери көбөйө баштады да. Ошон үчүн эң негизгиси биз жарандарыбыздын ден соолугу үчүн, коопсуздугу үчүн ушул иштерди токтотпой жүргүзүшүбүз керек. Оорукананы да убагында ушул мага айтып атат. Ушул айдын аягына чейин бүтүрөбүз деген убадалар берип атышат. Биз мамлекет тарабынан бөлүнө турган акчасын чечип беришибиз керек. Шаардыктардын эс алуусу жана ички инфратүзүмдү калыбына келтирүүгө багытталган долбоор ишке ашууда. Рыспай Абдыкадыров көчөсүнүн 715 метр аралыгын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу аракеттери кызуу. Долбоордо 200гө жакын мыйзамсыз жана убактылуу ижарага берилген соода көркөлөр алынып, жаңы эс алуу багы түптөлүүдө. Муниципалдык аймакта айрымдары кызыл сызыктан чыгып, мыйзамсыз соода көркөлөр дагы курулуп кеткен. Жаңы көп кабаттуу үйлөрдүн көбөйгөнү менен эс алуучу бир дагы сквер жок. Соода түйүндөрдүн ирээсиз жайгашкандыгынан жолдо унаа тыгыны үзүлбөйт. Мындан улам жашоочулар жергиликтүү бийликке атайын сунуштарды берген. Былтыркы жылы соодагерлердин келишими бузулуп, мыйзамсыз көркөлөр жана жол четиндеги курулуштар сүрдүрүлгөн. Аймактын тазаланышы жана эс алуучу жайдын курулушу менен бүгүн шаар мэри таанышты. Шаардын көркү жана жашоочулардын эс алуусу үчүн түзүлүп жаткан шартка колдоо көрсөтүү керектигине токтолду. Инфраструктураны жакшыртууга багытталган долбоорлор ар бир кичи райондордо бар экендиги дагы белгиленди. Жакынкы күндөгү көрүнүштөр мамлекеттеги жана шаардагы алгылыктуу аракеттерди артка тартып, каржы булактарын бой турганын айтты. Бирок шаардагы башталган курулуштарга каражат толук бөлүнүп, белгиленген убакта бүтөөрүн убадалады. Кечээки кырдаалдагы ушул биздин шаардын ичиндеги жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнүп берген акчалар менен бүтө турган иштер дагы бир топ таасирин тийгизди. Аны моюнга алышыбыз керек. Бирок биз кечээ ушул курулуп аткан курулушчулар менен сүйлөшүп, ишти токтотпостон күндөгүдөй күчөтүлгөн режимде ишиңерди алып баргыла деп, бардык тармак боюнча эле бир эле ошо курулуш эмес, бардык тармак боюнча мурун кандай болсо ошондой иштериңерди уланткыла деген талапты коюп атабыз. Мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Азыр ушу Абдыкадырова көчөсүн да биз толук кеңейтип реконструкциядан өткөзүп атканбыз. Рыспай Абдыкадыровдон Бекмамат Осмонов көчөсүнө чейин жолдун эки тарабындагы тротуарлар кеңейтилип, таш тапандар төшөлүүдө. Автоунаа өтүүчү негизги жол дагы кеңейтилет. Долбоорго жергиликтүү казынадан 29 миллион 486 миң сом сарпталган. 85 атайын жарыктандыруу система, 51 дана отургуч жана коопсуздук үчүн 36 IP камера орнотулат. Тендерден уткан компания октябрь айынын аягына бүткөрүп берүүнү мойнуна алган. Айланадагы эски көп кабаттуу үйлөрдүн дагы сырты сырдалат. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдематулу, Ош ТВ.